Оdo Лондон, BBC, саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Йемендеги кризис Иран Сауд Арабияны хуситтерге каршы аба соккусун токтотууга чакырды. АКШ болсо козголоңчуларды колдогону үчүн Иранга эскертүү берди. Бостон марафонундагы жардырууну уюштурду деп айыпталган адам күнөөлүү деп табылды. Эми ал өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Киши өтүп кетсе, анын социалдык түйүндөгү маалыматта эмне болот? Йеменде күчөп жаткан кризис АКШ менен Ирандын алакасына дагы бир ирет кедергисин тийгизиши мүмкүн. Эки тараптын мамилеси Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишим жетишилгенден кийин бир аз оңоло түшкөн. Эми Вашингтон Йемен өкмөтүнө каршы чыккан хусит козголоңчуларын колдогону үчүн Иранга эскертүү берди. Аден портундагы саллашуунун соңку видеолору, танкадагы, көчөдөгү мына бул аскерлер Сауд Арабия колдоп жаткан президент Абдураббу Мансур Хадини жакташат. Аларга каршы чыккан хуситтерди Иран колдоодо. Сауд Арабиясы баш болгон коалиция хуситтерге каршы аба чабуулдарын жасоодо. Хуситтерди токтотуу үчүн алардын түндүктөгү, борбордук жана түштүк Йемендеги позициялары бутага алынган. Бүгүн Ирандын президенти аба чабуулдарын токтотууга чакырды. Бул өнөктүк туура эмес. Йемендеги кризис боюнча ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү башташ үчүн ок атышууну токтотуу келишими зарыл, деди Хасан Рохани. Иран шиит дининдеги хуситтерди курал менен камсыздап жатканын четке какты. Буга карабастан АКШ эскертүү жасады. Иран Йеменге колдоо көрсөтүп жатканын жакшы билебиз. Чек аралар бузулуп, согуштук аракеттер күчөгөн аймак баш аламандыкка батып баратканын АКШ карап турбасын Иран түшүнүүсү керек. Жардам уюмдары кармашты токтото турууга үндөштү. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму соңку апталарда 560 киши каза болуп, алардын 26-сы жаш балдар экенин билдирди. 100 миңдей киши качууга мажбур болду. Чет элдик жарандарды өз өкмөттөрү алып кетүүдө. Маселе Йемен кризисине эми башка өлкөлөр да аскер күчтөрү менен тартылабы же дипломатиянын алы жетеби дегенде турат. Ал ортодо чатактын чыгашалары өсүп жатат. АКШнын соту Бостон марафонундагы жардырууну уюштурду деп айыпталган Жохар Царнаевди 30 берене боюнча күнөөлүү деп тапты. Алардын арасында өлүм жазасына алып келчү айыптар да бар. Адвокаттар Царнаевдин жардыруудагы ролу болгону менен макул болушкан. Демек ал күнөөлүү деп табылмак. Бирок эми Царнаев өмүр бою абакка кесилүүнүн ордуна өлүм жазасын алышы мүмкүн. Марафондун марасына жеткенде катышуучулар сүйүнүп туруш керек эле. Бирок Бостондогу марафондо жардыруу болуп кан төгүлгөн. Эки бомба бир нече метр аралыкта жарылып, эки аял жана жаш бала каза тапкан. Камералар Жохар Царнаев жардыруучу затты коюп кеткен жеринен качып баратканын тартып калган. Видеодон алынган сүрөттөрдө Царнаевдин жардыруудан каза тапкан 8 жаштагы Мартин Ричардстын жанында турганын көрүүгө болот. Кыргызстанда төрөлүп, кийин Орусияга, андан соң АКШга үй бүлөсү менен көчүп кеткен Царнаевдин адвокаты бул окуяда соттолуучунун агасы Тамерлан нейиски ролду ойногонун, Жохар агасынын таасиринин алдында калганын айткан. Тамерлан жардыруудан кийин полициянын оонан каза тапкан. Бирок прокурорлор чабууда эки бир туугандын күнөөсү бирдей экенин далилдеп беришти. Ал эркинен ажыратылганына кубанып турам. Мындай иш жасагандар жоопко тартылаарын дүйдөгө көрсөттүк. Эл аралык коомчулук мындай жоруктарга чыдабайт. Лиз Нордан күн сайын сот ишине катышып турду. Анын эки баласы Паул жана JP жардыруудан кийин бутунан айрылышкан. Кейиштүү окуядан бери эки бир тууган кеминде 50 операциядан өтүштү. Ал эч ойлонгон жок. Жаш балдарды көргөндөн кийин бомбаны коюудан баш тартып басып кете алмак. Бирок ал анткен жок. Эми сот арачылары 21 жаштагы Царнаев кандай жазалары боюнча чечим чыгарышат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Оганстандын Мазар Шариф шаарында аскер кийимчен куралчандар башкы прокуратуранын имаратына кол салып, 10 киши каза таап, 60 адам жабыркады. Күбөлөрдүн айтымында 4 киши имаратка киргенден кийин ок жана жардыруунун добушу кылган. Талибан кыймылы чабуулга жоопкерчиликти алды.
Британияда бийликтеги консерватордук партия эмки айда өтчү парламенттик шайлоону утса, өлкөнүн өзөттүк кубаттуулугун калыбына келтирерин билдирди. Алардын айтымында, деңиз флотунун учурдагы кемелери иштен чыкканда, узак аралыкка атылчу ядролук ракеталарды ташый алган 4 жаңы субмарина сатып алынат. Британия өзөттүк куралы бар 8 өлкөнүн бири. Кытайда Мао Цзедунду сындаган видео чыккандан кийин атактуу тележылдызы 4 күнгө иштен четтетилди. Тасмада Мао бийликте турганда Кытай эли кыйналган деген сөздөрү бар. Би Фужан аткарган ыр тартылган. Тарыхчылар Мао тууралуу көп талкуулашат, бирок анын жана башка жетекчилердин аброюна шек келтирүүгө тыюу салынган. Кишинин көзү өтүп кетсе, анын мүлкү бала чакысына мураска калат. Үйү, чогулткан байлыгы жана башка менчик буюмдары жакындарына өтөт. Ал эми адамдын электрондук мүлкү, тактап айтканда интернеттеги сүрөттөрү, каттары жана Facebook же Twitterдеги кызык маалыматтары эмне болот? Луиз Палмердин кызы Бекки жашоосундагы окуяларды Facebook'та достору менен бөлүшүп турган. Ал мээнин рак илдетине кабылып сүйлөй албай, кыймылдабай калганда, Луиз кызынын атынан Facebook барагына кирип, достору менен байланышып турчу. Бекки 2010-жылы каза болду. Апасы анын Facebook баракчасын жаап алган жок. Баладан айрылгандан оор жоготуу жоктур. Мен анын баракчасына башкалар эмне жазгандарын, анын жеке өзүнө жиберген каттарын окуп, ал унутулбай жүргөнүнө канаат кылчумун. Бирок Facebook Беккинин баракчасын жаап койду. Луиз аларга кат жазды. Мага биздин эрежебиз ушундай деген эле кургак жооп келди. Мурда биз кымбат элестерди сүрөт альбомдоруна же күндөлүктөрдө сактачубуз. Бул буюмдарды жакын адамдарга калтыруу да оңой эле. Азыркы заманда болсо кымбат элестер электрондук барактарда сатылат. Ага ким ээлик кыларын айтуу кыйын. Февралда Facebook Америкадагы кардарларга көз өтүп кетсе баракчасын өчүрүм же болбосо досуна, тууганына өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн сунуш кылды. Адам каза болгондо анын баракчасы өмүрүнүн эстелиги болуп калат. Ал жалпы барактарга чыкпаган соң жакындары жана достору көз өткөн адамынын жазгандарын, сүрөттөрүн көрүп турса болот. Бул эреже Америкада гана иштейт. Кызынын жаркын жашоосу тартылган элестер интернетте калып, Луиз колунда калган бир аз сүрөттөр менен видеолорду аздектеп көрүүдө. Эми спорт. Ливерпуль премьер-лигадан начар ойногону менен сезонду натыйжалуу жыйынтыкташы мүмкүн. Блакбернду 1-0 эсебинде уткандан кийин Ливерпуль Англия кубогунун жарым финалына өттү. Джерард, Скртел жана Эмре Кан оюндан четтетилгени менен Ливерпуль оюнду башкарып турду. Коутиньо 70-мүнөттө гол тепти. Футболду улантабыз. Манчестер Юнайтеддин чабуулчусу Робин ван Перси Манчестер Ситиге каршы беттешке чыгышы мүмкүн. Ал травма алып 7 аптадан бери оюндарга катыша элек. Голландиялык жылдыз кечээ машыгууга кошулду. Юнайтед азыр Ситиден 1 упай алды да 3-орунда турат. Дүйнөнүн эң мыкты гольф оюнчулары бүгүн жылдын ири мелдешине АКШ Мастерс турнирине келишти. Көрөрмандар дүйнөнүн биринчи гольфчусу Рори Маклройго көңүл бурушуда, ал башка ири мелдештерди жеңгени менен АКШ Мастерсти ута элек. Ошондой эле Тайгер Вудс эс алуудан кийин мелдешке катышып, спортко кайтып келди. Жаңылыктардын соңунда Техастагы жаш изилдөөчүнүн таң калыштуу илимий ачылышын көрсөтө кетели. 5 жаштагы Вилли Брайс атасы менен ойноп жатып, 100 миллион жыл илгерки динозаврдын сөөгүн таап алды. Соода борборуна жакын жерде ойноп жатып, Вилли ташбаканын сөөгүн таптым деп ойлогон. Көрсө ал андан кыйла чоң, көлөмү жылкыдай болгон Нодосаур аттуу динозаврдын сөөгүн таап алыптыр. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC-нин жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Ошондой эле бизге макалаларыңыздарды жөнөтсөңүз, биз аны блог катары чыгарып коебуз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.